Бүгүнкү сабагыбызда басуу деген этишти карап кетебиз. Учурчакта кандай болуп колдонулат? Мисалы үчүн жактарга өзгөргөнүн карасак, кыргызча мисалы үчүн мен басамын. Бул кандай учурчакта жөнөкөй учурчактагы этиштер күндө кайталануучу, тез кайталануучу, ар бир эртең менен кечинде түштө тез кайталанып турган кыймыл аракеттерди учурчагын жөнөкөй учурчакта эткенбиз. Мисалы үчүн мен басамын, сен басасың, сиз басасыз, ал басат, биз басабыз, силер басасыңар, алар басышат. Ушулар англис тилинде кандай которулат жөнөкөй учурчакта? I walk десек, мен басамын болот экен. You walk, сен басасың. He walks, ал басат. Бул жерге караганда бул жактын айырмасы эмне болду? С уланып калды этишке. Учурчакта ар дайым эсиңерге түйүп койгула. He, she, it, ал деген сөздө этишке с уланат экен, баардык этишке. Түрдүү этиш, мисалы үчүн he walks, ал басат. Ал сүйлөйт десек эмне дейбиз? He talks. Ал көрөт, he sees. Ар дайым с уланат экен учурчакта. Ошондо учурчак экенин билет экенбиз, этиштин формасынан. We walk, биз басабыз. You walk, силер басасыңар. They walk, алар басышат. Демек, эки жакты салыштырсаңар, кыргыз тилинде басуу деген этиш кичине татаалыраак, жактарга карап өзгөртсө көп өзгөрүштөр болуп атат. Англис тилинде өзгөрүш азыраак экен. I walk, you walk. Бир гана he, she, it walks болот экен, с уланат экен. Калганында we walk, you walk, they walk, алар басышат. Ушул сүйлөмдөрдү кантип суроого айландырабыз? Do жана does деген жардамчы этиштердин жардамы менен бул жердеги сүйлөмдөрдө суроого айландырат экенбиз. Суроого айландырыш үчүн do'ну биринчи коебуз. Do I walk? Мен басаммынбы? Do I walk? Do деген өзү которулбайт, бирок эмнени көрсөтүп жатат? Сүйлөмдүн учурчакта экендигин көрсөтүп жатат жана сүйлөмдүн суроолуу экендигин көрсөтүп жатат. Кыргыз тилиге барабарлаштырсак, бы дегенге барабар. Мен басаммынбы? Do you walk? Сен басасыңбы? Сиз басасызбы? Демек, I менен you да do болот экен. Ал эми he, she, it кайсы формасы колдонулат экен? Does. Does he walk? Ал басабы? Does'ды көргөндө эмне дейт экенбиз? Бул суроолуу сүйлөм учурчакта турат деп айтат экенбиз. Ал басабы. Does деген өзү которулбайт, бирок мына быга барабар экен бул жердеги. Does she walk? Ал басабы? Does it walk? Ал басабы? Do we walk? Биз басабызбы? Do you walk? Силер басасыңарбы? Do they walk? Алар басышабы? Бул жердеги мына he, she, it айырмасын билесиңер. He эркек адам, she аял адам, it жаны жок нерселер же жаны барлар. Мисалы үчүн ал чөжө басабы дейле. Мисалы үчүн does it walk? Ал басабы? Эми ушул сүйлөмдөрдү тангыч суроого кантип өткөрөбүз? Мисалы үчүн мен баспайм дегенде эмнени колдонот экенбиз? Do not, does not колдонот экенбиз. Do not менен does not качан колдонулат? Do not деген I, you, we, you, they да колдонулат экен. Калганда he, she, it does not колдонот экен. Мисалы үчүн
I do not walk. I do not walk. Десек, мен баспаймын болып қалды. I walk деген мен басамын әлі. Ал эми do not'ты бұл жерге қойып қойсақ, не болып қалды? I do not walk. Мен баспаймын. Таңғыш сүйлемге айланып қалды. Бирок бұл сүйлеміміз қайсы учурда турат? Учурчакта турат, азыр мен негизи баспаймын, мисал үчүн. I do not walk. Мисал үчүн, мен кечинде баспаймын болсо кандай болуп калат? I do not walk in the evening. Yeah? In the evening. Мен кечинде баспаймын. I do not walk in the evening. Демек, бұл сүйлем не болду? Ардайым кайталануучу. Ардайым мен кечинде эшикке сыртка чыкпайм, баспайм деген мааниде, I do not walk in the evening. Демек, бұл учурчактагы таңгыч сүйлөм экен. Do not деген учурчакта турат. You do not walk. Сен баспайсың. Же сиз баспайсыз, He does not walk. Ал баспайт. She does not walk. Ал баспайт. It does not walk. Ал баспайт. We do not walk. Biz баспайбыз. You do not walk. Силер баспайсыңар. They do not walk. Алар баспайт. Мисал үчүн, he does not walk да жөнөкөй сүйлөм болгондо кандай болуп калат эле? Ал басат болсо кандай болот эле? He walks, Айырмасын көрүп атасыңарбы? He walks болсо ал басат. Ал баспайт дегенде мына этиште walk деген этиште эс түшүп калды. Эмне үчүн? Эсибиз кайсыл жерге кетти? Du'га уланып калды, Du'га и менен уланып калып, бул жерде койбойт экенсиңер. Суроолуу сүйлөмдө жана таңгыч сүйлөмдө эс эмеге этишке эс уланбайт экен. Бул жака кетип калат экен. He does not walk. Суроолуу сүйлөмдө да карасаңар, мисал үчүн does he walk? Бул жерге эс улабайбыз, Эгерде does he walks десеңер туура эмес болуп калат. Себеби ал эс кайсы жака жылып кетти? Du'га жармашып калды, Does he walk? Ал басабы? Ал баспайт. He does not walk. He walks. Ал басат. Түшүнүңөрбү? Суроолоруңар болсо жазгыла. Ошо тууралуу суроолор болсо. Демек, учурчакта этишке жөнөкөй учурда эч нерсе уланбайт экен, I walk. Мен дегенден кийин этишти колдонот экенсиңер, калганын бияка улап жазат экенсиңер. I walk. Анча-мынча деле басам десек, I walk seldom. Мисал үчүн, сүйлөмдүн ээси мен болуп атат, кыймыл аракет walk болуп атат, экөөнүн чогуу ар дайым чогуу алып жүргүлө. Экөөнү бөлүп койсоңор, сүйлөм туура эмес болуп калат. I walk seldom. Мен кээде басам. Андан кийин суроо бергенде do менен does'ын жардамы менен берет экенбиз. Ал эми таңгычка өткөргөндө do not, does not колдонот экенбиз. Бугун бардыгы не учурчакта болуп атат, Эсиңерге түйүп койгула. Бардык этиштер ушундай болуп жакталат. Дагы кийинки сабактарыбызда өткөн чакты үйрөнөбүз, дагы көп чактарды үйрөнөбүз. Ушуларды үйрөнсөңөр гана свободно сүйлөп каласыңар буйруса. Мисалдар. She talks a lot. Кантип которобуз сүйлөмдү? Ал a lot деген көп деп которулат. She talks a lot. Ал көп сүйлөйт. Ал аял көп сүйлөйт. Кантип суроого айландырабыз? Does менен, Does she talk a lot? Ал көп сүйлөйбү? Does she talks a lot? Болбойт, себеби жардамчы этишибизге эс жабышып калды дагы бул жерден түшүп калат экен. Does she talk? Эч качан эс улабагыла. Суроо жана таңгычта этишке эс улабайсыңар. Бир гана жөнөкөй сүйлөмдө гана уланат. He, she, it. Does she talk a lot? Ал көп сүйлөйбү? Yes, she does. Оба дегенде англис тилинде yes эле деп койбойт экенбиз. Туура айтыш үчүн yes, she does.
мына жардамчы етишти кошуп айтат экенбиз. Yes, she does. Оба. No, she does not. Жок. Ал көп сүйлөбөйт деген мааниде жок, No, she doesn't. Мына жерге үтүр коебуз, Үтүр коюлат, бул жерге. Кечиресиңер. She does not talk a lot. Бул жерде does not'ты көргөндө эмне дейбиз? Бул таңгыч сүйлөм, Ал көп сүйлөбөйт. She does not talk a lot. Ушул сүйлөмдөрдүн баардыгын дептериңерге көчүрүп жазгыла, кайталагыла. Эмки сабакта этиштердин өткөн чагын түшүндүрөм. Өткөн чакта кандай болуп өзгөрүлөт. Анда күнүңөр жакшы өтсүн, жакшы үйрөнгүлө. Bye bye.